Ким орозо айында, ошол Рамазан айында орозо кармаса жана таравих намаздарды толук кандуу аткарган болсо бир күндү да таштабай дейт. Карасаңыздар. Маанилүү болгон бир нерсе бул жерде айтып кетейли. Азыркы учурда кээ бир мындай эметип ойлойт да, орозону кармасаң жакшы болот, орозо ошол ден соолукка пайда экен деп көбү ошондой кармайт экен. Туугандар, бул жаңылыштык. Орозону ден соолуктуу болбойн деп кармабаңыздар, туура эмес бул. Орозону Аллахтан буйругу деп кармаңыздар. А ден соолук болсо өз менен келет. Сен аны ниет кылсаң да кылбасаң да, ошол үчүн кармасаң дагы Аллах субханаху тааля эмне? Баары бир сага ден соолукту берет. Ибадаттын ибадат болуусунун эң алгачкы шарты ибадаттан мурун ниет бир гана Алла үчүн болуш керек. Эй Раббим, сен парыз кылып атат экенсиң бул ибадатты, мен аткарып атам деп ниет кылсаңыздар, ден соолук ита келе ден соолуктуу болосуң сен. Кээ бир жерлерде орозо олуттуу мамиле кылбайт экен, ден соолугу болсо дагы орозо кармабайт экен да. Бул өтө чоң күнөө, туугандарым. Орозо бул парыз. Орозо кармабай коюу өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Биздин кээ бир китептерде жазылат да, орозо кармабагандын жазасы эмне болот бул дүйнөдө дегенде, буга келип туруп айтылат. Сен орозо эмне эсептен кармабайсың? Жөн эле кармабайм десе, бул кишиге жаза берилет. Таяк жазасы берилиш керек деп айтылат. А эгерде ошол таяк жазасын алгандан кийин дейт, жолго кайтпай, кайра тоба кылдым, орозо кармайм, эмки жыл орозону кармайм дебесе, анда буну эмне кылабыз дейт? Анда буну түрмөгө отургузабыз дейт. Ошол тоба кылып бүтүп, сөз бермейин түрмөдөн чыкпаш керек деп айтылат. Карасаңыздар, орозонун эмеси канчалык. А бизде болсо жөн эле. Байгы хочу не хочу кармайм, не хочу кармабайм болуп атат да. Макул эми биз кыла албайбыз, ал байгы орозонун маанилүүлүгү тууралуу айтылган бул сөздөрдү биз жүзөгө ашыра албайбыз. Мусулмандар азыркы учурда ашыра албайт ал нерсени. Бул такыр эле башка бир укуктук маселе, бул башка бир маселе. Бирок олуттуулугу жагынан караганда ар бир мусулман кааласа, каалабаса орозо кармаш керек деген сөз. Эгерде эмнеси бар болсо, ден соолугу бар болсо. Маанилүү болгон нерсе ошол жер.